Бизге кошулган замандаштарга ийгиликтүү күн каалайбыз. Ийгиликтүн башаты Замана студиясы экенин унутпаңыздар. Түз эфирде таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. Биз Жашыл Мурас улуттук долбоор жөнүндө кеп кылабыз. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Токой чарба кызматынын директору Алмаз Мусаев агайды чакырганбыз. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, Кутмантаң. Алгачкы эле суроом төмөндөгүдөй болсун. Жашыл Мурас менен алкагында көп иштер жасалып жатат. Аз деле жасалууда, анткени мына жаз мезгили болуп калды. Майдын аягы дагы деле көчөттөр тегиле атабы тексе болобу дейм. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол Жашыл Мурас компаниясы аябай кызуу жүрүп атат. Акыркы айтсак ошол бүтөр акыркы финишный прямойуна чыктык десек болот. Бүгүнкү күндө дээрлик Баткен, Ош областтарында токой отургузуу иштери бүттү. Ал эми бүгүн ошол көл түндүк өрөөнүндө, бүгүнкү ошол тоол өрөөндөрүндө токой отургузуулар иштери жүрүп атат. Жалпысынан алганда 80%га бүгүнкү күндө ошол токой отургузуу иштери бүтүп калды. Токой деп калдыңыз, мынакей жаз мезгилинде баардыгыбыз тоону көздөй эс алууну жакшы көрөбүз. Анан бизди көрүп жаткан замандаштарга да айта кетсеңиз, өздөрүн жыйнап кетсин, балким болсо тамеки чегилткени отту өчүрүп дегендей, анткени токой бул биздин келечегибиз, биз өзүбүздөн кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек да. Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол бизде ошол өрт коопсуздугун сактануу боюнча иш-чаралар жылында каралат. Бирок жылдан жылга ошол өзгөчөлүктөр байкалууда, анткени ошол климаттын өзгөрүшү менен бизде мурун ошол өрт чыккан убактар көбүнчө ошол жай айларына туура келчү эле. Кийинки убактарда ошол эрте жазда дагы өрт чыккан убактылар көбөйүп атат. Жакында эле айтсак, ошол 2-май, май майрамдарында дагы ошол Талас токой чарбасында, Балыкчы токой чарбасында ушундай өрт чыккан учурлар болду. Мындан сырткары ошол бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүлүшү, андан дагы шаардагы жарандардын көбүнүн бардыгы ошол шаардан чыгып, ушул майрам күндөрү ошол токойдун койнунда эс алууга аракет кылышат. Бирок ошол убакта ошол жерде баягы өрт коопсуздуктарын сактабагандагы, баягы туура сактабагандыктан дагы ошондой иштер көп чыкчу болду да. Ошондуктан биз алдын ала ошол жерлерге баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ошол элдер дагы ошол туура түшүнүү менен көбү кабыл алып атат. Өздөрүнүн баягы от жагуу, коопсуздук баягы маселелерди сактаганга аракет кылып атышат. Болуп атат бирок. Биздин ушу жети дубан жергебизде өзүнчө өзгөчөлүктөр бар да. Маселен айтсак, Жалал Абаддагы Жаңгак токою, Баткендеги Арча токою, ошондой эле Нарындагы дарыяларды, сууларды бойлогон сонун бир токойлор бар. Көлдөгү ийне жалбырактуу токойлор. Ошолорго кандай баягы өзүнчө кылдаттык менен мамиле, ошолорду көбөйтүү? Туура айтасыздар. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда 1 200 000 гектар жер токой баскан аянт болуп саналат. Бул баягы Кыргызстандын аянтынын 6%-ын түзөт. Негизинен баягы 4 зонага бөлүнгөн ошол түндүк региондо ошол ийне жалбырактуу карагай токойлору. Бул биздин ошол уникалдуу токойлор болуп саналат. Андан сырткары түштүктө Жалал Абад областында Жаңгак, Мисте, Бадам токойлору орун алган. Баткен областында көбүнчө ошол баягы Арча токойлору, бул да абдан биздин ошол токой экосистемада баалуу деп саналган Арча токойлору. Ал эми ошол өрөөндө жерлерде баягы өзөн бойлорунда токойлор деп көбүнчө ошол Талас, Чүй областтарында ошондой бөлүнгөн. Негизинен жылына ошол бизде 1130 гектар жерге токой чарбасында ошол жерге токойду өстүрүү, көбөйтүү каралган. Ошол жерге 1 300 000 ашык көчөт отургузулат быйыл. Бул баягы мамлекеттик токой чарбалардын жерлеринде. Андан сырткары айыл өкмөттөрдүн өзгөчө корголчу аймактын жерлеринде да отургузат. Ушул Жашыл Мурас алкагында бизде ушул 22-жылга 6 миллионго жакын көчөт даярдалган. Бүгүнкү күндө ошол бизде ошол токой чарбаларында токой отургузуу иштери кызуу жүрүп атат. 1130 гектардын ошо көбүнчөсү бүгүнкү күндө 400 гектарга жакыны ошол жаңгак токойлорун отургузуп атабыз. 200 гектарга жакын жерде ошол ийне жалбырактуу ушундай болуп отургузуу пландуу иштер жүрүп атат да. Ошо иштерден мына видеодо көрүп атабыз. Сонун саамалык, жапырт чыгып алышып элдин баары кол кабыш кылып
тигип аткандар. Анан ушул тиккен көчөттөрдүн андан ары өсүп кетишине кандай камылгалар көрүлөт? Эң туура маселе бүгүнкү күндө баарыбыз эле жазында жакшы көрөбүз, чыгып алып дарак отургузганды. Бирок ошол дарак отургузган биздин акциябыз ошол күн менен эле бүтүп калбаш керек. Бул биздин кайра эле токойчулардын түйшүгү болуп саналат. Анткени буга чейин, мисалы үчүн 1 метрге чейин ине жалбырактуу карагайдын көчөтүн отургузуу, мындай экранда көрсөтүп аткан 1 метрге жакынды бул токой чарбасында уругунан алып чоңойтуп, 10 жыл бою ошол кичинекей баладай кылып папестеп чоңойтуп, андан алып чыгып, анан ошол талаага отургузабыз да. Отургузганда көпчүлүгүбүз баягы сүрөткө түшүп, жакшы иш кылдык деп тарап кетебиз дагы. Кайра эле ошол түйшүктүн баары токой чарбасын токойчунун мойнуна калат да. Анан ошол жерде биз быйылкы ошол өзгөчөлүк кылып Жашыл мурас программасынын алкагында дагы ошол өлкө башчы дагы ушундай талап койгон. Отургузуп коюп эле кетип калбай, ошону асыроо, сактоо, коргоо жактарындагы аябай жооптуу мамиле кылып ошол алгыла деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө электрондук портал иштелип чыгып, кайсы мекеме, кайсыл жерге баягы көчөт отургузса, ошонун баары электрондук картага түшүрүлүп, анын баары электрондук порталга жайгаштырылат дагы. Кийин ошол онлайн режимде карап тургудай кылып, ошол бүгүнкү күндө ошол портал жасалып чыкты. Азыр кичине баягы акыркы ошол оңдоо түздөө иштери жүрүп атат. Негизи мындан ары ошол электрондук портал аркылуу ошол көчөттөрдүн сакталышына, асыроосуна баягы көзөмөл жүргүзүлөт деген ойдобуз да. Мындай суроо, Алмаз мырза. Дел ошо Кыргызстандын токойдун азыркы учурда ошо 2022-деги абалы кандай? Абалы түздөп кетсек болобу? Абалы болот. Анткени биздин ата-бабаларыбыз айткандай, бул токойдо, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин токойлор 30-жылдагы акыбалга келдик да. 30-жылы Кыргызстандын токою 6% болгон экен. Андан кийин ошол 30-жылдан кийин 60-жылга чейин 3%га чейин түшүп кеткен да. Азыр бүгүнкү күндө ошол 30-жылдын немесине келдик 6% деп. Бизде эми 40-жылга чейин 10%га чыгарабыз деген алдыбызга ушул максат койгонбуз, токой баскан аянтты көбөйтүү жагынан. Убагында баягы кыйынчылык шарттарда токой отургузуу иштери жүргөн. Бүгүнкү күндө баягы илим менен техниканын жетишкендиктери дагы бар. Бүгүн жаңы технологияларды колдонуп, мисалы үчүн ошол көчөттөрдү асыроодо дагы жанагындай күнөсканаларга өстүрүп, бул баягы 1-2 жылга көчөттөрдү өстүрүү процессин тездетет. Андан сырткары жанагы муздаткычтарды коюп, ал жерге биз ошол сактап, мисалы үчүн кээ бир жерлерде июнь айларында дагы көчөт отургузсак болот да. Биз ошондой технологияларды бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Эң негизгиси бизде бүгүнкү күндө ошол кичине ошол мал чарбачылыгы менен кичине маселелер болуп атат. Анткени ошол тоо жергесинде биз ошол отургузулган көчөт аянттарын бүгүнкү күндө курчоого алып 5-10 жыл курчап, андан кийин ошол тосмолорду алууга мажбур болуп атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргызда мал күндүктүү жан болгондуктан баягы көбүнчө ошол тескери жактары дагы болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө ошол бизде көпчүлүк эл дагы жанагы туягын санап жүрө бербей эле ошол малдын асылдуулугуна өтүп, баягы фермаларда кармап, ошол бүгүнкү күндө токойго болгон басым дагы азаят деген ойдобуз. Негизинен токойду бул көбөйтүү биз баарыбызга эле бул соопчулук иш деп ойлойм. Бул анткени биздин абабыбыздын тазаланышына алып келет. Бул биздин ошол экологиялык, ошол гигиеналык, санитардык гигиеналык дагы мааниси өтө чоң. Биз өзү Кыргызстан баягы аз токойлуу мамлекеттерге киребиз. Бирок ошого карабай биздин ошол токойлорубуздун ошол Орто Азия чөлкөмүндө дагы бүгүнкү күндө ошол жана мөңгүлөрдү сактоодо дагы, климаттын өзгөрүшүнө дагы адаптация болгондо дагы ошол токойлордун мааниси өтө зор да. Алмаз мырза, ошол айтып жатпайсызбы, мал аралап кетиши мүмкүн, мал жайылып кетиши мүмкүн, эми жаз мезгили эмеспи, кайда жаймак эле жайтуубузду аз да билесиз. Анан ошол жерде бак кыюу. Сиздерде ошо кандай каралган? Кандайдыр бир чара колдоносуздарбы же кандайдыр бир айыппул төлөйбү сиздерде? Бул нерсе кандай каралган? Кененирээк айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндөрдө ошол мыйзамсыз токой кыюу фактылары кийинки убактарда мындай азайып калган. Бирок ошол пандемиядан кийин бир аз көбөйүү байкалды. Анткени ошол элдер дагы баягы токойго басым кичине көбөйгөнсүп калды да.
негизинен жалпы элдин көбү түшүнүп калды биздин токойдун баалуулугун. Анткени жерлерде дагы ушундай биздин активдүү жарандар чыгып, элдер өзүлөрү коргоого алып, биздин токойчуларга дагы аябай чоң жардам берип атышат, көмөк көрсөтүп атышат. Анан көбүнчө бизде ошол токой кыюуда баягы айып пул салуу жактары каралган, кылмыш иши козгоо жактары каралган. Бирок биз муну менен деле баягы адамдар бүгүнкү күндө ошол кээ бир жерлерде, мисалы үчүн Аргастан барган убактылар бар. Негизи баягы мурунку жылдарга караганда баягы мыйзамсыз кыюулар кичине азайган сыкылды да. Негизи эле ушу көптөгөн өлкөлөрдө жаратылышка дагы карантин жарыяланып турат экен да, эко карантин дейбизби? Ошо биз ден соолугубузга кам көргөндөй эле бапестеп токою болобу? Бизде да ошондой акциялар болуп, ал жака адамдарды өткөрбөй, мал жандыктарды өткөрбөй, ал жактагы жаныбарларды, куш чымчыктарды көбөйтүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалында баягы өзгөчө корголчу жаралыш аймактары түзүлүп атат. Ал дагы бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын бир 7% аймагын түзөт. Бул ошол бизде ошол Кыргызстанда 24 өзгөчө корголчу жаралыш аймактары бар да. Ошол жерлерде баягы адамдын баягы чарбалык иштерине чектөөлөр коюлган. Мисалы үчүн коруктарда болсо такыр эле вообще адамдык чарбалык иштер жүргүзүлбөйт. Анан жана жаратылыш парктарында жеңил баягы туристтик рекреациялык максатта пайдаланса болот деген баягы талаптар бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол Токой, мамлекеттик Токой фондунун жерлерин дагы сарамжалдуу эффективдүү пайдалануу максатында дагы ошол зоналаштыруу киргизилген. Кайсыл жерлерде баягы мал жайса болот, кайсыл жерлерде баягы туристтик рекреациялык иштерди жүргүзсөк болот деген бүгүнкү күндө талаптар коюлуп атат. Алмаз мырза, ушул токойчулар кызматкерлериңиздерге болгон мамиле, айлык акысы. Анткени аларда чоң түйшүк эми элестетсеңиз, аны караш, аны сугарыш, сиз жогоруда айтканда биз эмне тиги эле бактарды кетип калабыз, сүрөткө түшүп коюп, мына сонун нерсе жасадык деп, эми ошолордун айлык акысы көтөрүлүү, анткени алар ал жерге башы менен жооп беришет да. Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө ошол биз айтып аткан жашыл мурасыбыздын эң ошол кайтарып аткан адамдар биздин Токой кызматында 1497 кызматкер иштейбиз да. Ошонун 1100-ü ошол биздин ошол токойчулар. Анан ошол токойчулардын бүгүнкү күндө айлыгы 6000-6200 сом түзөт да. Анан биздин ошол мамлекет тарабынан дагы ошол бүгүнкү күндө айлыкты көтөрүү максатында ошол сентябрга күзүндө көтөрүлүү каралып атат. Бизге дагы ошол чоң белек болот эле, анткени быйыл ошол Токой биздин Токой кызматынын түзүлгөн 75 жылдык мааракеси болот. Бизге дагы ошол 75 жылда Токой кызматы эмне жумуштарды кылдык, кандай жумуштарды мындан ары кылабыз дегенде дагы баягы бизге жакшы болот эле. Бирок биз дагы муну менен чектелген жокпуз. Баягы эл аралык донорлорго кайрылып, баягы грант каражаттарды инвестиция тартуу жагында дагы иштерди алып барып атабыз. Анан бүгүнкү күндө ошол биздин министрлик тарабынан дагы ошол атайын каражаттарды ошол Токой чарбасына пайдалануу боюнча дагы бүгүнкү күндө шарт түзүп берип атышат. Биз ага карабай бүгүнкү күндө Токой кызматкерлери өзүбүздүн кызматыбызды, ишибизди аткарып атабыз. Баягы айлык акылар да көбөйтүлөт деген үмүттө турабыз биз дагы. Ал эми кызматташуу, тажрыйба алмашуу, чет жакадан көчөт алып келүү маселе могу акыркы жылдары Павлониядагы, Куттарагыда эбегейс баягы сонун кирешелүү экен деп да көп жөнөкөй жарандар алып тигип татышат. Ошол жаатында иштер кандай аткарылып жатат? Эми ачык эле айтып коюшубуз керек, Кыргызстан өзүнүн бир өзгөчө климаттык шарты бар өлкөбүз да. Башка жактан баягы бир өсүмдүктөрдү алып келип, баягы өстүрүү бизге көбүнчө тобокел жаратат да. Ошондуктан баягы илимий жактан аябай изилдеп туруп анан алып келип отургузуп иш алып барышыбыз керек да. Анткени көпчүлүк жерлерде баягы ошол бизге баягы өспөй, баягы бекер эле жөн эле чыгым болуп калышы мүмкүн да. Сиз айткан ошол Павлония боюнча бүгүнкү күндө ар бир областтарда эксперименталдык түрдө отургузулган, массовый түрдө бүгүнкү күндө жайыла элек. Бирок көбүнчө бүгүнкү күндө ошол Ысык көл областында бир чоң плантация ошол бүгүнкү күндө баягы
илимий кызматкерлердин кароосунда турат. Негизи Кыргызстанда биз өзүбүзгө өскөн дарактарды көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Кээ бир жерлерде ошол башка жактан алып келип отургузуп, баягы биздин климаттарга айкалыштырып отургузсак болот. Негизи биз өзүбүздүн өзүбүздөгү өсүп аткан баягы өсүмдүктөр, дарактардын түрлөрүнө басым жасашыбыз керек. Эң жакшы буюрса Жашыл мурас улуттук долбоору улана берет деп ишенебиз. Бул жөн демилге эмес, бул өлкө башчысы өзү колдоп чыккан чоң долбоор буюрса өлкөбүздү, биздин ала тообузду жапжашыл кыла берет деп ишенели. Сөз соңунда жалпы ошо токойго барып эс алуучулар, бак тиккендер, айтор жалпы замандаштарга айтар сөзүңүз болсо. Эми бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин бизде ошол Токой Жашыл мурас алкагында токой отургузууга катышкан активдүү биздин жарандарга ыраазычылык билдиргим келет. Анын ичинен биздин ушул жаштар кыймылдары ушул 7 дубанда тең ушул иш-чараларды өткөрүп, биз менен ошол чогуу токой отургуу иштерине активдүү катышышты. Акыркы ушул немебиз 14-үндө Нарын областында ушул жаштар менен биргеликте токой массалык түрдө токой отургуу иштери жүргүзүлөт. Мен баардыгыбызга айта кетери, ушул жашыл мурасыбызды коргойлу, сактайлы, көбөйтөлү. Анан ушул эми жай убага келатат, баардыгыбыздарды ошол өрт коопсуздуктарын сактоого чакыра кетет элем. Анткени ушул бизде ошол өрттү айтып коет, тилсиз жоо деп. Чынында бизде ошол бийик тоолуу аймактарда токойду эгер өрт чыгып кетсе өчүрүү абдан кыйын да. Же техника жетпейт, ошону биздин ошол токойчулар көбүнчө учурда ошол кол менен суу ташып ушундай бир чоң иш-чара кыйынчылыкка туура келтирет да. Ошондуктан баардык жарандардан сурана кетет элем, ошол жай мезгили келатат, эс алуу мезгилдери келатат. Ошол убакта биздин ошол токойлордо өрт коопсуздугун сактап, анан жана тазалыкты сактасак, мусорлорду калтырбай. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз дагы кол кабыш кылыңыз, сиз дагы бул долбоорго катышыңыз, өлкөбүз өсө берсин, биз сапарыбызды түз эфирде уланта беребиз.